Сезим Адилбекова 10-класстын окуучусу. Ал бош убактысында бисер мончоктордон айымдар үчүн түрдүү аксессуарларды жасайт. Түймөчүлүк өнөрдү жакшы өздөштүргөн каарманыбыз түрдүү сумкаларды жасап сатып, каражат табып келет. Жасалган буюмдун сапатына өзгөчө көңүл бурган Сезим керектүү болгон мончокторду атайын чет өлкөдөн алдырат. Көбүнө жабып калды. Көбү буну тойго апарып атат. Бир сумкам даже бир актрисага да кетти, подарок катары. Көп эжелер, жаштар да көп көтөрүп калды, тойлорго апарат. Мунун мончокторунун кымбат келет. Азыр биз Кытайдын заводдон же Россиядан келет, заграндан. Бул сумкага кеткени 1000 мончок кетти. 1000 мончогуна ошондой эле 1000 сом кетти баасы. Башында эле интернеттен карачык, көп приложенияда чыгарат соцсеттерге аргын жасагандары. Оштон карачык, анан кийин азыр болсо өзүм авторский узор менен чыгарып атам. Бул ак менен кара, экөө тең жемчуг. Булардын материалдары көп айнектерден, табигый таштардан көбү жазылат бизде. Мындай украшение, аксессуар кылсам дейм. Булар өтө майда жумуш. Бирок бул сумкадан да көбүрөөк баасы болот дейм. Сезим Адилбекова 2 жыл ичинде кол өнөрчүлүктү үйрөнүп, райондук облустук кароо сынактарга катышып, мектептин намысын коргоп келет. Алдыда өркүндөтүп өзүнүн жеке дүкөнүн ачууну пландоодо. Бул жетишкендиктерге күбө болгон курбулары андан сабак алып, түймөчүлүктү үйрөнүшүүдө. Кызыгып караганда бизге үйрөткөн болчу. Анан кийин эң башында өзүнүн сумканын четтерин жасаганды үйрөтүп баштагам. Азыр болсо биз ошо сумканын кармагы үчүн жасаганды үйрөнүп атабыз. Мен ошол сумканын кармагы үчүн Сезимдин авторский идеясынын сумкасын кармагы үчүн жасап берип атам. Кийимди оңдоп тиккенди билем. Анан ошондой эле сумка токуганды кичине билем. Азыр жакшылап үйрөнүп келе жатам. Ошондой эле сүрөт тартканды билем. Окуучу кыздардын кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуусуна мектеп программасындагы технология сабагы себеп болгон. Мында сүрөт тартуудан баштап тигүүчүлүк, жүн менен иштөө, түймөчүлүк жана башка да улуттук кол өнөрчүлүгүбүзгө тийиштүү болгон нерселерди үйрөнө алышат. Жалпы технология сабагы биздин жашоо турмушубузда эмне керек болсо, ошонун баарын үйрөткөнгө аракет кылабыз. Программада ушундай. Тамак аштан баштайбыз, кийим тиккенден баштайбыз, стройкалар бүт баарын үйрөткөнгө аракет кылабыз. Балдардын кызыгуусу жакшы. Эң эле жакшы десем деле болот. Бир класста канча окуучу болсо дагы, ошол окуучунун бири химияга катышкысы келет, олимпиада болот, аларга катышкысы келет. Бири физиканы жакшы көрөт, бири биологияны. Кыздардын көпчүлүгү бул технологияга кызыгышат да. Себеби кыздар мына ошол азыркы элибиздин жашоо тиричилигине ылайыктуу, ушундай өнүгүп өскөнүнө ылайыктуу кылып туруп, кандай тек байгы неме кийимдерди кийгиси келет, сумкаларды көтөргүсү келет, тамак аштарды жасагысы келет. Ошолордун баардыгын технология сабагынан үйрөтөбүз. Ийримдин катышуучулары облустук деңгээлде өткөрүлгөн түрдүү көргөзмөлөргө катышып, өз эмгектерин даңазалап келишет. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Атайын Таңкы Талас программасы үчүн.